Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстандын тышкы карызы миллиарддаган доллардын башын чапчый турганын жакшы билебиз. Тилекке каршы тышкы карызды бир жагынан кутулганыбыз менен, экинчи жагынан кайра эле карыз алып, айтор карыздан башыбыз чыкпай келатабыз. 2019-жылдын 30-ноябрына карата өлкөнүн мамлекеттик карызы 4 миллиард 503,48 миллион долларды түзгөнүн Каржы министрлиги маалымдады. Бул ар бир кыргызстандык 692,8 доллар карыз дегенди билдирет. Бул сумманын 300 миллиард 781,44 миллион доллары тышкы карыз болсо, 722 миллион доллары ички карыз. Бирок бул мамлекеттик карыздын өлчөмүн азайтуу багытында иш жүрбөй жатат дегенди билдирбейт. Өткөн жылы мамлекеттик карызды жабууга бюджеттен 28,1 миллиард сом жумшалды. Бир айдын ичинде мамлекеттик карыздын өлчөмү 27,3 миллион долларга азайган. Булак майдан KG. Бүгүн 15 январда Жогорку кеңештин жыйынында Ички иштер министрлигинин орун басары Памир Асанов сынга кабылды. Жыйында үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, вице-спикер Айда Касмалиева 2018-2019 жылга карата зомбулуктан канча адам каза тапканын сурады. Буга Памир Асанов маалымат борборунда катталган иштер боюнча 2018 жылы 2 адам, 2019 жылы 2 адам деп жооп берди. Мындай жоопко нааразы болгон вице-спикер 2018 жылы 68 аял өлдү деген тасталган статистика жүрөт. Жалпы 8159 адам зомбулукка кабылган деди. Мындан тышкары министрдин орун басары Айда Касмалиеванын зомбулукка туш келген адамдардын канчасы эркек, канчасы аял деген суроосуна так жооп бере алган жок. Сиз өзүңүз эмне деп жатканыңызды түшүнүп жатасызбы? Жакшылап даярданып келбейсизби? Январь ичи 2 аял зомбулуктан каза тапты. Болгондо да мыкаачылык менен жоопторуңуз жаш баланыкындай. Зомбулукка көбүнчө аялдар туушат. Аялдар өлүп жатат. Биз ичкилик себеп дегенибиз менен андай эмес. Ичкилик болсо агасын же атасын уруп өлтүрмөк. Эркек эркекти өлтүрмөк, аялдарды өлтүрсө ура берсе болобу? Өлтүргөндөн кийин дагы аялдарды күнөөлөп жатышат. Сиздер үчүн бул кылмыш эмес. Зомбулук боюнча 8159 иштен 563 гана иш сотко берилген. Бул жерде эжелеп окуп отурасыздар, уят, дейт Касмалиева. 2019 жылы Кыргызстанда электрондук кызматтарды портал CRSKG порталы аркылуу пайдалангандардын саны 2,5 миллиондон ашты. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Электрондук кызматтардын ичинен жарандарды эң эле көп кызыктырганы былтыр октябрь айында пилоттук режимде ишке кирген CarCheck сервиси болду. Бул кызматты 3 айда эле 1,275,388 жолу пайдаланышкан. CarCheck автоунаа күрөөдө турган турбаганын жол эрежесинин бузулушу боюнча айып пулдардын суммасын, мурдагы кожоюндары жана айрым учурда техникалык мүнөздөмөлөрү тууралуу маалымат берет. Андан кийинки сапта жол эрежелерин бузуу боюнча салынган айып пулдарды көрсөткөн сервис турат. Бул жактан автоунаа ээлери коопсуз шаардын камераларына тартылып калган эреже бузууларды текшерет. Кыргызстандыктар айып пул текшерүү кызматын 1,104,128 ирет колдонушкан. Мындан сырткары электрондук кызматтар аркылуу никеге катталуу боюнча 33, жашаган жерине каттоого турууга 21, чет өлкөлүк жаранды убактылуу жашоо үчүн каттатууга 26 арыз берилген. Бүгүнкү күндө электрондук кызматтар порталынан 30дан ашуун мамлекеттик кызматты колдонууга болот. Бүгүн Жогорку кеңештин жалпы жыйынында үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор каралып жатат. Аны өкмөт сунуштап иштелип чыккан. Мыйзам долбоорду Ички иштер министрлигинин орун басары Асанов окуду. Ага залдагы депутаттар суроо узатышты. Ал эми эл өкүлү Дастан Бекешев 2019 жылы убактылуу ордер канча адамга берилгенин сурады. Опунбаев өткөн жылы 6145 адамга берилгенин айтты. Көбүнчө зомбулук ичимдиктен келип чыгып жатканын айткан депутат үй бүлөлүк зомбулуктун статистикасына кызыкты. Өз кезегинде Ички иштер министринин орун басары 2019 жылга карата үй бүлөдөгү зомбулук боюнча жалпы 8159 арыз катталганын айтты. 8159 арыздын 554-ü сотко өтсө, 7045 иш тергөөнүн жүрүшүндө тосмо арыз жазылып артка кайтарылып алынган. Ал эми бүгүнкү күндө 560 иш тергөөдө, деди Асанов. Мындан тышкары Асанов статистика боюнча зомбулуктун себеби катары ичкилик экенин айтты. Ал катталган зомбулуктардын 70% ичимдик ичип алгандан улам келип чыкканын билдирди. Эл өкүлү Бекешев маселенин негизи ушунда жатканын айтып, жерлерде спирт ичимдиктери ар бир дүкөндө каалаган убакта сатылып жатканынан нааразы болуп, арак сатууга чектөөлөрдү киргизүү керектигин айтты.
Аз күн мурда башкы ата мекенчи Өмүрбек Текебаевдин оң колу ишенимдүү соратниги Алмамбет Шыкмаматов Жылкы Теппей Жылаан Чакпай фракция лидерлиги менен кошо депутаттык мандатында тапшырып, көпчүлүктүн бүүрүн кызыткан. Фракциядагы мындай демарштык жүрүшүн анык себеби көпчүлүк үчүн белгисиз бойдон калды. Текебаев партизмдеги талапкер Нурбек Сыздыгалиев менен Шыкмаматовдун ортосунда ушундай сүйлөшүү болгонун айтса, Шыкмаматов саясат Текебаев каалагандай эле болбойт деп экс-шефи менен тил табыша албаганын кыйтты. Ал эми Сыздыгалиев болсо Текебаевдин айтканын жокко чыгарып, Шыкмаматов экөөсүнүн ортосунда эч кандай сүйлөшүү болбогонун билдирди. Шибегени капка ката албагандай эле Шыкмаматовдун мандатын тапшыруусунун анык себебин эми билип олтурабыз. Көрсө шайлоонун камын ойлогон Өмүрбек Черкешевич жогорку кеңештеги фракциясыз депутат Жанар Акаевди фракция лидери кылуу чечимине келип, анысы Шыкмаматовго жага бербей, ортодо жаман жакшы сөздөр айтылып, шефинен мындайды күтпөгөн Алмаке тойдун баарына деп мандатын таштап баса бериптир. Муну бизге фракциядагы ишенимдүү маалымат булактары билдиришти. Өйдө төмөн ошко иш учурларда дайыма жанында жүргөн Шыкмаматовду садага чабууга Текебаевга эмне күч келди деген суроо туулбай койбойт. Жобу баягы эле шайлоо сыягы башкы ата мекенчи Жанар Акаевдин жаштар арасында аброюна ашкере ишенип, партия тизгинин Жанарга карматып, келерки чакырылыштында курамында болууну эңсеген окшойбу. Мындан башкача түшүндүрө албай турабыз. Конституциянын атасы делген карт бөрү саясатчынын жаштарга, анан саясаттагы балапан Жанар Акаевга күнү калган болсо, анда Өмүкенин абалы жыргатарлык эмес го. Булак майдан кейжи. Уганда мамлекетинин имамы Мухаммад Мутумба Шабулла Набукира аттуу кызга үйлөнгөн. 2 жумадан соң ал кыз эмес эле жынысы эркек Ричард Тушмабе болуп чыккан. Бул тууралуу Лента.ру жазып чыкты. Мутумба аялдын кийимин жамынган алдамчы менен мечиттен таанышкан. Алар декабрь айынын аягында шарият жолу менен үлпөт той өткөрүшкөн. Үйлөнгөнгө чейин имам болочок колуктусунун эжесинин үйүнө барып, 2 кап шекер, 2 эчки кийим жана Курандын көчүрмөсүн калың катары берген. Түгөлөр баш кошкондон кийин 2 жумада интимдик байланышта болгон эмес. Набукира жыныстык катнашка баруудан баш тартып келген. Ал үйүнүн аялдыкындай жасап сүйлөп, жасалма төш тагып, жүзүн косметикага жашырып, жыныстык мүчөсүн хиджабка катып жүргөн. Имамдын аялы түн жамынып барып, кошунасынын короосуна уурга кирген. Кийим-кечек, телевизор жана $81,000 уурдоого шектелгенде гана ал аял эмес эркек экени ачыкталып калган. Полиция алдамчылык кылып жүргөн кылмышкерди кармап, аны менен кошо калың алган эжесин дагы камакка алды. Жогорку кеңештин алдында чек арада чыр-чатактарга байланышкан митинг өтүп жатканын Спутник Кыргызстандын кабарчысы кабарлады. Митингге 100гө жакын адам чогулган. Алардын арасында Баткен облусунун жашоочулары жана кайдыгер эмес жарандар бар. Негизинен чогулгандар Кыргыз өкмөтүнүн Кыргызстандын түштүгүндөгү чек арасын делимитациялоо иштерин жүргүзбөгөндүгүнө нааразы болушууда. Катышуучулар күч түзүмү боюнча вице-премьер Жеңиш Разаковдун кызматтан кетишин талап кылып, аткаминердин чек ара маселесин чечүүдө алсыздык кылып жатканын жүйө келтиришүүдө. Андан тышкары чогулгандар чек ара аймагында жашаган жана чагымчылдык боюнча камакка алынган 4 жаранды бошотууну да айтышууда. Муну менен катар алар бийлик облусуна көп көңүл бурушу керектигин белгилешкен. Биз Баткен облусун өнүктүрүү боюнча бардык программаларды көтөрүүнү талап кылабыз. Алар түзүлгөн, бирок азыркыга чейин ишке ашырылбай унутулуп келет. Жок дегенде аталган аймактын статусун көтөрүп, андагы жашоочулардын оюн эске алуу менен механизмдерди иштеп чыгуу керек. Азыр Баткен облусу иттин куйругундай болуп калды. 30 жыл аралыгында биздин абалыбыз начарлап эле бара жатат. 2020-жыл келип калганына карабай 1 метр жерге да зым тартыла элек, деди чек ара АКнын активисти Аскат Осмонов. Мындан тышкары митингдин катышуучулары чек ара аймагынын жашоочуларына жеңилдик берип, жөлөк пул чегерилишин талап кылышты. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев чек ара боюнча өкмөт чабал иштеп жатканын айтып, аны сынга алды. Бул тууралуу ал парламенттин 15-январдагы жыйынында билдирди. Депутат 2019-жылы жогорку кеңеш чек ара маселесин бир нече жолу талкуулаганы менен жыйынтык чыкпай жатканын кошумчалады. Кийинки жумада чек ара маселесин дагы талкуулайбыз. Баягы эле сөз, эч нерсе чечилбейт. Өкмөт так план, стратегия менен келип, Баткенге канча акча бөлүнгөнүн айтыш керек. Коалицияны уят кылып, президентти артка тартып жатасыңар. Ошондуктан элге канча суда берилет, канча камера коюлат, канча каражат бөлүнөт жана чек арада канча элдик кошун иштейт, так маалымат менен келиш керек. Болбосо сүйлөшүү жүрүп жатат деп эле эч жыйынтык чыкпайт, деди Төрөбаев. 14-январда Баткен районунун Кызыл Бел айылына чектеш Тажикстандын Гулистон айылындагы Гулистон чек ара бекетинде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү өттү. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып, протоколго кол коюшту. Кыргыз делегациясын жетектеген вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 6 маселени айтты.
Буга чейин кыргыз-тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунуш берилсин. Чек ара аймагында шахмат түрүндө жайгашып калган жерлерди аныктап, адегенде бир тараптуу чечип, анан жерлерди алмаштыруу боюнча сунуш ушул жылдын 1-мартына чейин берилсин. Чыр-чатак көп катталган эки эл жанаша жайгашкан аймакта кыргыз-тажик күч кызматтарынын биргелешкен күзөтүн күчөтүү каралсын. Кыргыз-тажик чектеш аймактарында көчөлөрү жарыктандырылып, видео байкоо орнотулсун. Эгерде чыр-чатак болуп кетсе, видео тасманы эки тарап бирдей карап талдоого алсын. Ош Баткен Исфана эл аралык автожолунун Жака Өрүк аймагынан өткөн жериндеги Исфара-Ворох жолунун кесилишине жол чырагы орнотулсун. Кыргыз-тажик элинин ортосунда соода-саттык алакасын, маданий кызматташууну өркүндөтүү каралсын. Кыргыз-тажик чек арасында аткарылып жаткан жумуштарды алдын ала жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жайылтпоо макулдашылсын. Кол коюлган протоколго ылайык жогорудагы 6 маселеге эки тарап бирдей жоопкерчилик алып, жумуш чогуу аткарыла тургандыгы айтылды. Тажик вице-премьер-министри Азим Иброхим сүйлөшүү жакшы жыйынтыкталганын айтып, жер алмаш аркылуу чек арадагы маселе оң жагына чечилерин белгиледи.